үстөмдүк кылып турган өлкөдөгү түрмөлөр азыр түп тамыры менен өзгөргөн. Кечээ эле ушул дуалдар артында теңсиздик турмуш өкүм сүрүп, ар бир жырандын өз мыйзамы гана иштесе, бүгүн алар бир сапка тизилишип, бир киминдир ташып, мамлекет бекиткен гана тартипке баш ийишет. Таңкы саат 6 биз Жалал Абад облусундагы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 10 түзөтүү мекемесиндебиз. Түшүнүктүү тил менен айтканда түрмөдөбүз. Алдыда азыркы түрмөнү көрсөтүп беребиз. Биз менен болуңуз. Улдага 1, 2, 3. Аяктайбыз. Алдыга 1, 2. ЛТР каналы тартымды 5-корпустан баштадык. Бирдей форма, бирдей тартип. Соттолгондор каз катар таңкы көнүгүүгө тизилишти. Түрмөнүн ар бир таңы азыр ушундайча атат. Бул дуал ичиндеги таңкы тартип ушундай. Соттолгондордун бир сапта бир добуш менен киминдирдап жатканы жөн гана добуш эмес, мен мамлекеттин мыйзамын тааныйм деген антты айтып жаткан сыяктуу туюлат. Бул үн аркылуу ар бир соттолгон жаран эртеңкисин ойлонгондой. Анткени бийик дуалдардан эркиндикке чыккандан кийин дагы ушул кеминди кайталайт. Тамақтануға даярданабыз бардығыбыз. Қатарды бұзбастан тегиз кирип барды. Тамақтануға даярданып. Тамақ даярданганга чейин барды. Бет оолуңарды жууп, кайра келип болду бет. Жөө биринчи катардан баштап. Тарактаган темир араба, андагы бараткан чоң казандын ичинде соттолгондордун таңкы ашы бар. Буусу шыптагы жылчыкка карай умтулган казандан бирдей өрүштө идишке куюп, ак тилден иштеп жаткан ашпоздор соттолгондордун өздөрү. Эртеңиненкиге күндө жеп көнгөн эттүү гречка шорпусу, нан жана шире. Oturuyorlar. Таңкы тамактануудан соң соттолгондор жумушка бөлүштүрүлөт. Бул жакта жумуш деген сөздү айтуу өзү таң калыштуу. Бирок штабта эмгек, темир тор артындагылар үчүн башкы эрмек. Ошол эле учурда түрмөдө иштеп маяна алуу алардын эркин сындыргандай. Ошол азыр мени текшерди. Азыр ушундай текшерип ар бирибизди ушундай киребиз. Кийин кайчыларды алабыз. Жумушка киришебиз. Азыр биз тазалык муниципальный компания ишканасынын курткаларын тигип атабыз. Бул жакта уже готовый немелер, упаковка болуп даяр болуп турат. Бул жакта тазалап неме кылышат. Эң главный ушул
сапатына карап атабыз. Бул жагында капюшону бар. Ооба, капюшону киргизип коет, упаковка кылып атканда. Капюшону бар. Бунун шымдары бар, шымды алып берип коюңчу. Чындап эле ушул цехтерден калышпайсыздар го? А муну упаковка кыласыздар? Ооба, бир упаковка кылып берип коюң. Ушул жакта Балдар жетишиши анан бир күндө канча чыгарасыздар мына ушул эле ичинде? эми ар кандай болуп калат. Бизде эми кээде 100 чыгат, кээде 80-90 чыгып калат. Комбинезон асты үстү даяр. Мында мурда сөзү бул жакта турсун, деми мыйзам болуп калган положенец, смотрящий статусундагы соттолгондор да иштейт. Идеяны тутуп, уурулар иштебеш керек деген өздөрүнүн мыйзамында түрмөнүн баарын ичинен башкарып турган каарманыбыз азыр буйртмадагы кийимдердин чөнтөгүн тигип даярдап берет. Бул жерде бардыгыбыздын өзүбүздүн билген иштерибиз бар. То есть мындай бөлүп иштейбиз. Бирөөбүз бир нерсесин кылсак, экинчибиз башка нерсени кылабыз. Үйрөндүк, бул жерге келгенден кийин окуган эмеспиз, өзүбүз үйрөнүп, кээбиртер окугандар бар. Мен окуй эле келгенде ушул жерден үйрөтүштү, балдар мындай кылып чыксаң мындай болот деп. Размерлерин бүт. Анан ошого карап иштеп, Кудай ашыр. Кайсак кетирбей дегендей эле брак чыгарбай иштеп атабыз. Аракет кылып ошого качество деди, количествосу да болуш керек. Ишенип ушунчалык заказ тапшырып кеткенден ошол ишеничин актап биз дагы аракет кылып атабыз. Теге буйруза дагы келет дейт заказдар буну бүткөнүбүздөн кийин. Жакшы мамлекет болсо дагы пайдабыз тийип атат. Бул жерде отуруп соттолгондорду эле элдер көп. Көчөдө ушундай го. Соттолгондор бизди жаман көрүшүп мындай. Азыр андай эмес деген ойдомун. Жакшы нерселерди тигип үйрөтүп, буйруза ушуларды эле чыгарып берсек, элдерден деле может уже сырттан заказ алып калышыбыз мүмкүн. Качествосуна карап. Айла болсо да көтөрүп беребиз дейт жакын араларда. Жакынкы жылдардан эле артка кылчайсак, темир тордун ичинде өлкө мыйзамы иштечү эмес. Анда сырттагы адамдын оюна да келбеген, кагазга түшүрүлбөгөн, ооз эки сөз менен айтылган мыйзам болгон. Ошолордун чоңун положенец деп атап, ал бүтүндөй колонияны бийлечү. Жалпылап айтканда, бул статустагы соттолгон адам абактагы баардык нерседен кабардар болуп, көзү 4, кулагы 8 болчу. Россия мамлекетинде Москвада убийство менен түшкөн. Бир бала менен урушуп кетип өлтүрүп алган Кокстон. Ошол менен 6 жыл отуруп бошодум, Кыргызстанга келип. Кыргызстандан бошоп чыгып, кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө кошулуп, ошол жерлерде разбой, каракчылык, уруучулук кылып жүрүп, камалып кайра соттолуп, номер 1 мекемеге барып калдым. Бишкекте ошол жакта жүрүп, ал жерде кылмыштуу топ мүчөлөрүнө кошулуп, мындай кызыгуу болуп, ошолор менен аралашып жүрүп, положенец деген статуска ээ болдум. Ал жерде жүрүп, мындай айтканда, кара дүйнөдө чоңдордун бири өзү болдум да. Ал жерде жүрүп, семья, үй бүлө, бала чака деген эмне экенин, тууган урук деген эмне экенин унутпай, ошол только каралардын дүйнөсү менен аралашып кеткенмин. Андан кийин 2025 жылы бул жака келдим, жаз айында. Бул жерге келип, бул жердин шарттарын көрүп, ал жашоодан кайтып, Кудайга шүгүр намаз окуп, 5 мал Куран окуп, бул жашоого кайра кайтып, ушул жердеги сотрудниктердин жардамы менен ушундай шарттарды түзүп берген үчүн ал дүйнөдөн кайтып, жакшы дүйнөгө жашап, мыйзамды бузбай, ушул жерде азыр тигүүчү цехте иштеп, тиричилик кылып атабыз. Кайтканыңызга канча болду ушул дүйнөдө? Ушул жылдын башынан баштап, 2025-тин башынан баштап. Буга чейин 10 жыл мындай мыйзам анча күчтүү болбогонго же кара дүйнө күчтүү болгонго билбейм, эмнегедир ошол жака кызыгуулар болгон да. Жаш кезде акыретти унутуп коюп, күлүп ойносок болду, акча болсо болду. Ошол кызыгуулар көп болгон. Андан кийин келип, ошол бул жерден түшүндүрүштү. Жашагандай экен. Ойлонуп көрсөк, туура эле нерсени айтышты да. Акыретти биринчи ойлонушубуз керек экен.
Азыр Кудайга шүгүр жакшы. Ушул жерде 3 мал тамагыбыз берет. Иштейбиз, айлыгыбызды алабыз. Үй бүлөбүз келип турат. Ата-энебиз, бир туугандарыбыз киргизет, чакырышат, барабыз. Передачаларды алып келет, продуктыларды аларды киргизип берет. Жеп өзүбүз менен өзүбүз. Сотрудниктер жактан жакшы эле мамиле. 10 жылдан бери жүргөн деп атасыз го, положенист болуп ошол каралар дүйнөсүндө деп коелучу эми. Анан бул бир киргенде кайра тарта берет дейт го? Башында киргенде мындай кызык болот башында. Анан бир 2 жыл, 3 жыл жүргөндөн кийин өзүң түшүнүп калып, уже чыкканга жол болбой калат да. Эми болот, бирок чыккандан кийин уже сен менен чогуу жүргөн балдар сени мындай айтканда тоготпой, жерге тебип ошондой болот да. Намыстын күчү деп эле жүрө берсек, биякта үй бүлөнү унутуп коюп экенбиз да. Ошол себептери да бар. Анан үй бүлөлүү болуп жүрөсүң, бирок ал жагынан да коркунуч келет. Анткени эми каралар дүйнөсүндө көптөгөн адамдар бар болчу убагында. Бири-бирине көрө албастык болот биринчи, текеберчилик болот. Ошолордун айынан бири-бири менен урушуп, даже үй бүлөсүнө кол салганга чейин барат да. Мурда түрмөдөгү бардык жиптин учун бир колуна кармап, экинчи колунда бейбечаранын акысы менен көз жашы турган каарманыбыздын азыркы ойлогону келечек 10 жылдап үй бүлөсүнөн кабар албай жүргөн каралардын чоңдорунун бири. Кечээ эле жолугушуу залында атасы менен кезигип, тапкан каражатынан ооз тийгиздим дейт. Камчы Көлбаев деген болгон мыйзамда уру. Ошонун балдарын күчү менен биз да ошолорго кошулуп, ошолорго окшош болойлу деп мындай туурап дегендейчи кызыгуу болгон да. Анан кийин алар менен жүрдүк эми, бирок алардын көбү баягы өлүп кетти өзү менен. Эми мындай айтканда, орустар айтып коет, черный мир, блатная жизнь, но короткая дейт. Ошондой экенин түшүндүк да. Акыры башында эми жаш кезибизде түшүнбөйбүз да. Кызыкчылык болуп, бандит десе, бандит экенбиз деп жүрө берчү элек. Анан жаш өткөн сайын уже түшүнүп калат экенсиң. Бандит болгон туура эмес экенин, каракчылык кылыш болбойт экен, бирөөнүн акызын жегенин туура эмес экенинчи. Вот ошолорду түшүнүп, эми азыр адал эмгек менен иштейли деп жүрөбүз. Каралар жок болду го эмичи? Ошол жаңылык кандай болдуңуз? Бир четинен, конечно, капа болосуң, бир четинен сүйүнөсүң. Капа болгон жериң эми ошол жашоого көнүп калат экенсиң да, мээң ошого регулировка болуп калат экен. Ошол боюнча андан кийин уже алар бүткөндөн кийин, бул жашоого түшкөндөн кийин, кайра переустановка болгондон кийин уже түшүнөт экенсиң да, көчөдө кандай жашоо болсо, бул жерде деле ошондой жашоо мененчи жашап, уже мындай терең ойлонуп, арканы мындай узунураак таштап, алдын ойлоп калат экенсиң да. Биринчи очередь мындай эркиндиктин кандай мындай даражасы бар экенин, даражасы күчтүү экенин ошону ойлойт экенсиң. Мурда ал нерселер мындай ойдо жок болчу да, кыска ойлоо кылып жүрчү элек. Сиз жүргөнсүздөр положенист болуп? Ким өзү положенисттиги? Положенисттен эми соттолгондордун арасында эң чоң болот да. Эң чоң мындай жетекчи дегендейчи. Ошол адамга бардыгы баш ийет. Ал бала эмнени айтса ошону кылат соттолгондор. Жакшы жагынан болобу, жаман жагынан болобу, тили менен сүйлөп, ошолор сүйлөп баягындай балдар кээбиркилер коркутасың, кээбиркилерге жаман таасирин тийгизесиң, элдерди бузасың. Эми кара дүйнөгө көп тартасың да. Түрмөнүн ичиндеги каралар дүйнөсүнүн ордун азыр тартип, теңдик жана мыйзам ээлеп калган. Бул азыркы абактын эң чоң жеңиши. Мындагылар ката кетирсең, анын жазасы сөзсүз бар экенин эбак түшүнгөндөй. Бешинчи корпустун эшигине бет маңдай дагы бир темир каалыга бар. Бул дагы кадимкидей тигүү цехи. Бул түрмөдөгү 900гө жакын эркинен ажыратылгандын 300дөн ашууну ушул эки эшиктин артында кийим тигип иштешет. Андан ары кууш жолдор менен кийинки ишканага кирип бардык. Бул жертөлөөдө абактагылардын 70дейи бут кийим тигип иштейт. Бuyakta деген азыр 31 бала бар, 31 бала иштеп атат. Эмне кылып атасыз? Мен азыр мына ушу өтүктү арт жагын тикип атам.
Bunun içine manga mek koyulur. Bunu ortadan töşüp ana. Dərsi bitirəmiz də bunlardan. 5000 tege buyurtmaganbiz, sentyabrda ayağı geçen bitişimiz gerek. Hazır bir 3000 deyin bitip aldı. İyunda aldık o değil. İyunda. Oğa çayındağı şu ötükten tikkenbiz, 300 de tikkenbiz. Hatta şu ötükten 5000 de buyurtmalı işte anam. Ocağa başladık. Aylığımız her kanday çıkardı. Yani biz tikken şütüğümüzge karab çıkardı. Ötken ay 11.500'den çıktı. Her birimiz geç. Ne klaslar ayırdınız? Aylığımızda şu özümüzge kerekli narsalardı жазабыз magazinden alabız da. Kartabızga düşürüp beredi. Bir kılgılar üyleriga ötkər beredi. Бут кийимдер өздөрү сыяктуу соттолуп, башка мекемеде отургандар үчүн да тегилет. Бир өтүктү жасоо үчүн бирөө бычып, экинчиси чаптап, үчүнчүсү каптап отуруп, ушундай даяр абалына келтирет. Мында эч ким өзүн жогору кое албайт. Ошол эле учурда башканы да төмөн сезбейт. Түштөнүү бүткөн соң күн көзүн көрүп сыртка чыктык. Айтмакчы, Жалал-Абаддагы бул мекемеде 842 соттолгон жазасын өтөп жатат. Бирок алардын баары эле бири-бирин көрүп сүйлөшө бербейт. Бир корпуста 120дан ашуун адам болуп, жалпы 5 корпуска жайгаштырылган. Былтыр октябрдын 28-и ачылышы болуп, соттолгондорду кабыл алып баштаганбыз. Бүгүнкү күнгө чейин 842 соттолгон кабыл алынды. Мына кабыл алып келген күндөн баштап эле эмгекте каралган. Бул жерде мамлекет ошол эмгектенип иштөөгө көңүл буруп, иштегенге соттолгондорду иштеткенге басым жасагандыгы үчүн бул жерде азыр өзүңүздөр көргөндөй эле тигүү цехи, сварочный, эгуаза, кирпичный завод, өтүк чыгарып атат, өтүк завод ошолор каралган. Болот, булардын өзү калоосу менен келгендер, өзүнүн арызы менен келип, специалисттер бар, кирпич завод, сертификат менен окуп, швейныйда өзүнүн специалист соттолгондор бар, өзүнүн калоосу менен келип иштегендер бар. Ошолор жумушту алдыга жылдырганга жакшы салымдарды кошуп атат десек дагы болот. Дуал титиреткен бул станоктор өлкө үчүн уштапта эң керек шаймандар. Анткени абактагылар аны менен азыр Кыргыз-Тажик чек арасына тартылып жаткан тикен сымдарды даярдашат. Бир кезде мыйзамга баш ийбей, каралардын эң абройлуу положениесинин жардамчысы болуп турган бул соттолгон жарандын колу менен жасалган сымдар эми чек араны бекемдеп, мамлекеттин бүтүндүгүн сактайт. Мекеме үчүн иштеп атабыз да. Граница тозулуп атат. Кан төгүлөр азаят да. Биринчи ошол убакыт өтөт. Жөн жатпай мекемеге кызмат кылып жатабыз деп. Сыймык менен иштеп атабыз. Өзүм үчүн да баары теңин ошондой эртерээк чек араны тозолу деп иштеп атышат. Күнүнө көбүрөөк чыгарганга аракет кылабыз. Тозулуп калганда азыраак чыгып калат. Жашадык. 4 буттуу ат деле чалынат, адам чалынат экен. Ал кезекте жашоо ошондой болчу. Антпесең кыйын болмок. Жашаш керек болду. Эми бияктан уже 3 айдан бери биз таанып билип тургандай болуп калдык. Урушуп табаш жок, чогуу отуруп тамак ичебиз. Жанагындай туугандар келсе чогуу келип, майда чүйдөрүн алып келет, чогуу чай ичебиз. Өз калообуз менен болгон жок көп нерсечи. Бул жакта эмне жашообуз бирдей, баары тең бирдей тартипте.
ушул жашоо жакшы окшойт. Пайда болуп атат да, обществогачы, элге пайда болуп атат. Мына өзүбүз үчүн жашап эле өзүбүздөй эле жашачубуз да. Эми адашат экен адамчы. Мындай принципте эметем да. Өкүнгөндө кайра өзүңдү адам жемелеп кыйнап экенсиң. Ошон үчүн ал нерсе өттү кетти болду. Башка жашоо ошо менен жашамай да. Жер жерде каташуулуктар кеткендир. Ошон үчүн кимди таарынтып, кимди эметип койсом кечирим сурайм, ошо эле. Түрмөдө убакыт жай өтөт деген менен азыркы абактарда ал убакыт текке өтпөйт. 10-мекемедегилердин эле 60%дан ашыгы жумуш менен камсыз болуп, сырттагыдай эле иштешет. Темирди ийип, ширетип, анын таарындылары менен кошо үмүттүн учкундарын чачыратып жаткан камактагылар эмеректин бөлүктөрүн даярдашууда. Ал олонгон оттун жалыны чыгып, жүздөрү ысык миштен кызарган кызматкерлер талбай иштешет. Сыртынан карасаң аталган жай чакан бир эмгекчилердин айылындай көрүнөт. Бирок бул түрмөнүн ичинде орун алган кадимки кыш заводу. Заводто күнүнө 50 миңдей кыш даярдалып чыгарылат. Чаңы асманга сапырылган ишканада соттолгондордун 100гө жакыны эмгектенет. Алардын жүзүн таануу деле кыйын. Анткени чаң топурактан бозала болгон жүздөрүн бет кап менен жаап алышкан. Мында деле каралардын түрмөдөгү ана башчысы болгон киши кара күчөн салып иштейт. Ошо намаз окуп баштап эле ошо андай деле эме жок, ошо баштап кичине мыйзам чегинде жашап эле үй бүлөнү карап эле жүрүш керек, намаз окуп. Андайга деле кызык. Кичине адашып кызык болуп турбуз. Ошо азыркы деле жакшы да, иштеп атабыз. Жумуш кылып берип койгон. Бияктан кичине чыкканга жеңилирээк болот экен. Укук бир кылпайда иштейсиң, аяк-аяк үйдөгүлөргө жардам берип коесуң. Жей ичкен албайсың, үйдөгүлөрдөн сурабайсың. Сен иштейсиң, ата-барка жазасың, керектүү нерселерди жазып коесуң. Ошо балдар ошентип эле иштешип жүрүшөт. Кээ-бирөө чогултат акчасын, сыртка чыгып, чыккыча акчам чоңойт, машина алам дегендер бар жерде. Ошо ошондой эле жакшы эле. 7 жылын отуруп койдуңуз да? 7 жылын отуруп койдум. Ушул эле мекемеде отурдуңузбу? Жок. СИЗОдо отурдум, 27-мекемеде отурдум. Кичине мындай физический кичине жумуш болуп турат. Барып чарчап уктап калабыз, турабыз, болду ошо эле. Убакыт өтсө керек. Вакыт өтөт. Иштейбиз, турабыз, ошо эле, жакшы эле. Кичине алаксып. Азыр акча аласыздарбы? Алабыз. Бияктан ата-барка жазабыз. Не керек болсо жазып коебуз. Канча аласыз? Сыр болбосун. Ар кандай да иштегени карата беришет. 5 миң, 10 миңге чейин алышат экен балдар. Мурун соттолгондордун баары бир укукта эмес эле го? Ар кандай болуп десем, идея деген бар эле дегендей. Ошондой бөлүнүп турчу мындай. Общакта деп. Сиз да ошолордун бири болбосуздар? Жаш болчук. Чадан берип күлдүк. Кара деген карабап. Чаң дүйнөдөн чыккандан кийин кайрадан имараттын ичине башпактык. Анткени ЛТРдин тартым тобуна соттолгондордун кечки тамакка даярдыгы кызык болду. Каалганы ачканда эле мурунга нандын жыты келет. Мында азыктын ак жана кара түрү болуп, күнүнө 1000ден ашык нан бышырылат. Баары соттолгондорго. Бул жакта таразыга тартып туруп, анан бул жакка алабыз. Бул жакта 40 мүнөт, 45 мүнөттөй турат. Камыр көбүп, уровеньге чыккандан кийин анан биз духовкага салабыз. Духовкада бир 50 мүнөттөй турат. Мынандай болуп туруп, мына бишип чыгат. Мына азыркы убакта мына экинчи сорт наныбыз. Мына бул жакта мына биринчи сортубуз. Күнүгө свежий 3 ман нан чыгат. Ушул нанды соттолгондор менен камсыз кылабыз биз кечке.
Эртең менен саат 6:30-7-де түшөбүз, кечке 4-5-терге жумушубуз бүтөт. Бир күндүк биздин жумушубуз ушул мына. Азыркы убакытта ушул мекеме боюнча соттолгондорду биз камсыз кылабыз. 350 кг ак un, 100 кг кара нан менен камсыз кылабыз. Азыркы убакытта 5 соттолгон бул жакта жумуш менен алекпиз. Кийинчерээк дагы соттолгондор кошулат, дагы жумушчу көбөйөт бизде. Бул жакта мына биринчи сорт ундарыбыз мына. Андан ары карай кошуна эшик ашкана, ичинде кечки тамактын камын көрүп жатышыптыр. Чоң казанда чай боркулдап, эт кайнайт. Бир бурчунда балык бышырылып жатат. Буларда тамак пишат, эт пишип атат азыр. Буларда чай кайнайт. Буларда чайлар кайнап атат. Чайлар. Буларда чай. Бияк балык. Балыктар пишип атат. Аш кечки тамак. Кошумча немесин менен беребиз балыкты. Баарына 100 граммдан. Ошо өздөрүнүн уровени бар. Ошо өздөрүнүн уровенин беребиз. Эртең менен кийин эле сиз жасайсызбы? Ооба, 3 ар тамакты биз жасайбыз. Семей менен балдар бар. Мен буларды карап, неме кылып жүрөм. Мен чоңу мен. Баары жакшы. Ашпыз болуп биякта үйрөндүңүздөр. Негизи Жок, сырттан деле бар. Бул эмне калган? Бұл ошо граммдары булар. Граммдар жазылган бар. Ушуларга карап, бүт баарын салабыз. Граммдарын. Анан ашкан тамак болсо эмне болот? Мен кичине биягдан передача келип калса, кичине ашып нетип калат. Биякка кетет, чыгып кетет. Отход келет. Кичине. Эми кичине ашат, ашпайт, ошондой. Бияктан иштегениңизге аласызбы? Алам, айлык берет, баардык балалар айлыгын алат. Канча аласыз мисалы? Сыр болуп. Мен сырмес, мен 8.000, 9.000 ошондой алам. Үйгө жөнөтөм, бар акчаны үйгө жөнөтөм, бала чакамга алат, жөнөтөм менен кылат. Эми кичине болсо деле ошо кийим кечек мына мактап окуу келип атат. Баягы күндө эле 2 айлыкты бир кылып салдык бала чакага. Түрмө турмуш ушундай. Соттолгондордун саны канчаны түссө, ошончо тагдыр бар. Айрымдары оор берене менен камалып, кээ бири мына чыгам деп күн саноодо. Көздөрүндө чыныгы максат, өкүнүү жана кыял бар. Азыркы түрмө жазалоочу эмес, тарбиялоочу жайга айлангандай. Өзүмдүн тагдырымдан улам айтат элем да. Бирөө жарым билбей калат, көрбөй калат деген ойдо болуп, бир заман бузукуй иштерге барбаңыздар. Ал заман өтсө өткөндүр, бирок мындан ары андай болбойт деп ойлойм да. 100% эле айтам. Баары ошол чындык болуш керек, акыйкаттык болуш керек. Таза иштегиле, адал эмгек абийир айткырат деп ойлойм. Коррупциялык элементтерге эметип, анан ушул 5 жылдык мөөнөт менен жаза алгам. Мен өзү жолчу болгом. Өзүңүздөр көрүп өттүңүздөр да. Бардык нерсе 100%га өзгөргөн. Мен бир эмеден окудум эле. Могу Германияда согуш болгондо күлдөн гүлгө айлантыптыр депчи. Ушундай эле болуп кетти да. Жамандан жакшыга өтүп кеттик да, сонун болупчу. Өзүңүз түрмө тарбияладыңбы? Албетте, тарбиялады. Эң биринчиден тактыкка үйрөнөсүң бул жердечи. Ар бир кылган ишиңдин, ар бир эмесин, ата-эненин, үй-бүлөнүн бардыгын билесиң, ар бир нерсенин баркын билесиң. Бул жерден көчө тилге басым кылатам, англис тилин үйрөнүпчү. Жакында балдар бул жерде башка улуттан да келген балдар бар да. Кытайдан келген бала бар, ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошолга азыр кичине аны да кошуп эметип атабыз. Көрөбүз го чыксак. Акмак болгон эч жерге кирмейт. Өкүнөсүң. Бул жашоонун азабы ушундай болот, бирок акыреттин азабы мындан да оор болот да. Мындан бул жагынан иншалла бошосок, чыксак, Алланын жолунда ата-эненин ыраазычылыгын алуу, ата-ана матылуу болгондон кийин башына да бара болгон жок.
түрмөнү көп айтышат го жашоону бүттү депчи. Анан кайра жашоону жаңыдан баштаганга бир мүмкүнчүлүк деп айтып койсок болобу? Ооба. Түрмө эки вариант калып барат экен да. Бир вариант дальше адашууда. Бул жака түшкөндө кимдир бирөө банктон огон, кимдир бирөө ломбардтон огон, ал айтып берет да, мисалы мен жашоом мындай болгон, бул жердеги банк турду алган, андай болгон депчи. Ал эми ага кошулуп кетсең, дальше дагы түрмө да. Болду уже акыры барып бул эс аласың. Болду, андан башка эч нерсе жок. Баягы эле ата энең сыздаган, бир тууганың сыздаган. Жакшы жолу эми ошол эле Аллах субхана таала байыр айтат, бул жашоону дамы тарткан адам өлүмдүн дамын тартат депчи. Баары бир менин алдыма келесиң дейт да. Ошонун туурасы ошол эми исламга түшүп, дарат алып намаз окуп, ибадатта эле жүргөн да. Саат чебеси кечки 8-ди какты. Бул убакыт соттолгондордун эң күткөн мезгили. Анткени аларды жуунуучу жай, даамдуу тамак жана жылуу орун күтүүдө. Паспортуңуздар. Телефонуңуз. Рахмат. Мынакей көрүүчү биздин чыгармачыл топ абакка киргенде топтуура 15 саат болуптур. Эртең менен саат 6-да кирген болчубуз. Бул 15 саат биз үчүн 15 күнгө эле тете болду окшойт. Башкысы бул жерде абактагылардын эркиндиги чектелиптир. Анан дагы алардын жаман жоруктарды жасаганга убактысы дагы жок. Анткени алар сырттагыдай эле жумуш менен алек. Башкача айтканда, түрмөдө дагы жашоо бар.